Жашоо сүртүмдөрү сынак. Эмре Алту, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купачы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Бурак Сатыбол, Деңиз Барут, Мерал Асилтүрк, Эфе Караман, конок актер Ешим Жерен Базоулу жана башкалар. Продюсери Чаара Бингуллер, режиссеру Джем Табак. Кудайым-ай, эмне болуп жатат? Сүйсем жашоомдун акырына чейин сүйем. Белгиндин жолдошумун. Аркасынан чуркабаш керек болчу. Бул кагазда жазылган мурда аялым Белгинеми душман. Аны менен бүтүрөм. Эми кезек сенде. Мындан ары корк менден. Бүгін мектеп үшін абдан маанилүү күн. Иштин канчалык маанилүү экенин билип тургандырсың, Галип мырза. Айткандардын баарын аткарылдыбы? Сиз айтканды мен кантип аткарбай коеюн, мүдүрүм? Чогулуш залын тазаладыңбы? Тазаланбай койчу эле, мүдүрүм. Коридордун баары шыпырылдыбы, жуулдубу? Шыпырылып жуулбай койчу эле, мүдүрүм. Тиги эшик айнектер, полдор жуулдубу? Жуулбай койчу эле, мүдүрүм. Жетет болду, Галип, жетет. Ал дагы шалбыраган кебетеңди кантип оңдойм сен? Оңдой аласызбы, мүдүрүм? Галип, суроо менен жооп бербе. Кечиресиз, мүдүрүм. Кечке алдагынтип мүдүрүм дегениңди токтотчу. Айтканыңыз болот, урматтым. Бул жерде мүдүрүм менмин, Галип. Ал дагы чүкөдөй болгон акыл менен ар бир сүйлөмдүн аягына мүдүрүм деп шылдыңдап жатасыңбы? Кудай сактасын, урматтым. Кайсарыма шылдыңдайм? Макул болду, жү. Кудай сакта. Кудайым-ай, кайдан бул ишке кирише койдум эле? Белгин эжей, өзүңүздү дагы мени дагы өлтүрдүңүз. Бул эмне? Кайдан чыга калды бул так? Айна менен жууса чыгат болду бекен. Кудай, ай келесо.
Emmi gezek sende. Beni güt, benden kork. Enine tuş görüp çatamı. Eski okçubuz jardam sүйгөн ишкер Осман Нури мырза белек бериш үчүн келген жок, Галип. Сурасам уят го, бирок бул киши башка эмнеге келмек эле. Уят эмес, сурай бер. Чын эле кызыгып жатам. Жөн эле сурадым. Галип. Эгер Осман Нури мырза мектепте сый менен кетсе, анда анын көңүлүнөн чыккан жардам менен мектептин баардык кемчиликтерин бүтөсөк болот. Бул иштин кандай маанилүү экенин түшүндүңбү, Галип? Ооба. Мына ошон үчүн ишибизди канчалык деңгээлде жакшы аткарып жатканыбызды көрсүн. Мектептин таптаза экенин көрсүн. Түшүндүңбү? Галип. Жакшы элесиңби? Тактайдын баарын жалтыратып жууп салып, эми таягаланып кулап жатам. Кашайып калсам керек. Азаматсың, Галип. Кыскасы жакшы болуптур. Эң жакшы? Аябай жакшы. Бул жерге Осман Нури мырза жыгылса, эмне болот эле? Дагы жакшы. Галип колуңар жыгылды. Аябай жакшы болду. Мага жакшы болду. Чала болду. Мага сабак болду. Аз калганда ооруканага бармай экенсиң. Эми барып, курумга кабар бер, тез. Айтканыңыз болот. Галип, эмне кылып жатасың? Кайдан билейин, сиз митип катуу айтсаңыз, аскердеги күндөрүм эске түштү, Кудай. Мүдүр мырза. Макул, ажыгыстангарыңды токтот эме. Осман Нури мырзаны эшиктен тосуп алып, бул жака узатып келесиң. Түшүндүңбү? Макул, айтканыңыз эки болбойт. Анан тиги жеңүүчү балдарга айт, мен жаныма келишсин. Айтам, баарын айтам, баарын аткарам. Баарын жасайм. Эми ушуда болмок беле, бул адилетсиздик. Мындай жашоону мен көтөрө албайм. Өлөйүм же. Акыркы жеткинчектер негизинен жергиликтүү айырмачылыктар менен биргеликте ыр саптарга болгон көз карашы менен 20-кылымда Европада баш көтөргөн адабий топтон таасирленген. Мына балдар, 20 балдык суроо мына ушул жерден чыгат. Жанар укпай калды. Ага айтып коесуңар да, Албетте, эже, мен ага дептеримди берем. Макул, сабактын бүтөрүнө 5 мүнөт калды. Азыр силерге кулактандырып айтайын. Жыл башында мектептен кетердин алдында театрга оюн коебуз деп айткам, эстедиңерби? Ооба эже, биз да ошону күтүп атабыз. Өзүбүз үчүн жакшы бир эстелик болот. Макул. Спектаклдын аты Жашыл сарайдын махабаттары. Бүгүн сабактан кийин биринчи даярдыктарды баштайбыз. Эже, бул оюн эмне жөнүндө болот? Бул доор жомогу. Орто доордогулардын издерин чагылдырган комедия. Осман доорунда болгон. Ошон үчүн тарыхтан берген ижиңер Сунайым бизден жардамын аябайт. Болушунча жардам берет. Сунай эжеби? Жаңы мугалимибизби? Ооба, жаңы тарых мугалимиңер. Бизге ал аябай жакты. Болуптур балдар. Тексттерди окуп чыккыла. Окугандан кийин ким кайсы ролду алгысы келгенин сүйлөшөбүз, макулбу? Эжей, Дуру, кой антпы эми? Бул иш сенин аңынан болгон жок да, болду эми. билбейм Айшыгүл. Жанар эми мени менен сүйлөшпөйт окшойт. Жанымды коерго да жер таппай атам. Антип айтпа дейм. Сүйүү баарын жеңет. Бул да өтөт. Балам, жинди кочкорго окшоп чыргыба, эй. Эй кыз, акырын эже, этият болуңуз. Ой, сиз кайдан чыктыңыз? Ой, өт. Акырын, ай, токтоп койчу атам, ай. Чык башыма чыкла. Балам, силер де этият болла. Кайдан чыктыңар, эй, тебелесең балам. Эй, балам, акырын болду атам, ботом. Чуркаба. Ой, чуркаба, акырын балдар, ай. Башар жанасыңар, эй. Бана, мен болсам, эмне кылып я мен болсам. Ай, алдагы бала башын жарды. Акырын тургуз бой тигиле. Тургуз алып кеткиле ары. Ой, мен айтып жатам силерге, мен. Ой,
Мен болбосам эмне кылмаксыңар я? Мен болбосам эмне кылмаксыңар иним? Мен бул мектептин акылымын, акылы. Кудайым ай, кудайым. Акырыңыз, акырыңыз, акыр. Балаң ай, тиги башың жарып ал. Досым Марио, тиги жан-жанга дагы чалып көрөлү? Чалдыкку, дагы канча жол чалабыз? Досым, ал ансыз деле барып калды болуш керек. Досым, азыр үйүндө кара күн болуп жатса керек. Көпчүлүктен көп ойлонбой эле койгула. Өлгөн тайекеси беле? Ошондой деди. Бирок тайекем бар деп айткан эмес. Ортодон бир тайкеси чыкты эле. Анысы да раматтылык өлүп калды. Чоң тайкеси экен ал, апасынын тайкеси. Мага Дуру менен урушкандан кийин андан алыс болуу үчүн качып кеткендей эле сезилди. Келесі olur, бол дем токтоткула. Кудай сакта, өзү келсин, анан айтар түшүндүрүп. Келишти. Эмне болду? Жан-жан кеткенден кийин эшектен жыгылгандай болуп, я. Орду жок дөөрүбөчү, сен мени урушкандай ал жок азыр. Кел уруш. Бол кел. Кел дейм. Кел. Токто. Булардын азыр башы жок. Эмне дегенин да билишпейт. Канаттары сынык булардын. Мен сага барайын. Азыр бул жакты аттайын, анан кимдин канаты сынып экенин көрсөтөм сага. Кел. Сөзүңө жооп бербасың? Кел, сен келчи. Токтогула жигиттер. Ой, силер такыр бош койбош керек. Өздөрү тирешип атат, Галип. Биз эмес өзүң тирешип жатасың го, чоң мурун. Батам, бүгүн такыр урушкум келген жок. Бүгүн маанилүү күн. Осман Нури мырзага сарсан алган күнбү? Ооба. Так ошондой. Мүдүр мырза чемпиондорду чакырып жатат. Чемпиондорду? Теге таймаш болбоду эле. Ошону жеңгендерди чакырып жатат. Стипендия алгандарды. О, Кудай! Досум, бизди чакырып атат. Биринчи стипендияны берет окшойт. Жиндей. Ал стипендия университетке өткөндөн кийин берилет. Туура. Баскылан да баралы, мүдүрдү күттүрбөйлү. Болгула. Токто, анда азыр Айшегүлгө дагы айтайын. Акырын. Ашып кетсе бир стипендия алат экенбиз, кечке ора кылды го. Андай эмес. Азыр айтып калбасам мүдүрдүн кусуру болуп кетет. Тоо дегенин ордуна сүйлөнөсүң да. Bir balaya başladı lekte. Ulan ne? Şeytan okşap beni anlayıp çürüt. Hiç kaçan. Alıcısı da hiç kaçan. Nedir çıtın? Bu da hem ay benim emni kılam. Menimi politsiya mağaşım yok oysa. Anda benim ne kılam? Kıyıdatı koğusu kütüp durgan kırasan. Ondan göre men akırın getöreyim. Kudayım ay. Kudayım ay vay kış başıma azaptan kurtulmaya koyduk. Билсеңер, бул силерге стипендия бере турган улуу урматтуу Осман Нури мырза. Бүгүн мектепке зыярат кылат. Аябай жакшы билебиз агай. Сөзүм бүтерек, Али. Бирок таймашты жеңип чыкканыңар стипендия алат дегендикке жатпайт, албетте. Эмнеге антып атасыз, агай? Себеби ал стипендияны алыш үчүн мектепти бүтүрүшүңөр керек. Анан университетке өтүшүңөр керек. Ооба агай. Аны да кылабыз агай. Кылабыз дейсиңерби? Албетте. Кыялданган жакшы нерсе. Бирок менимче чындыкка тике кароо керек. Өзгөчө силердин дайыма топтошуп бешөөңөрдүн жүргөнүңөр дагы. Балдар, бааңар эч жакшы эмес. Албетте жалкоолуктан, бейбаштык найынан ашынып кеткениңерден сабак окуганга убактыңар жок.
Бирок Бахадырды силерден айрыкча көрөм. Анын баалары абдан жакшы. Анын баалары менен силердин бааңардын ортосунда айырма өтө чоң. Менче Бахадыр мектепти татыктуу аяктайт. Сабактарынан да, башка жагынан да баарынан алды да. Университетке дагы кыйналбай өтөт деп ойлойм. Эмнени карап атасың? Үлпөт көйнөктөрдү. Акырындап даярдыктарды баштай берсек жакшы болмок. Жакшысы бар бекен? Аябай жакшы экен, бирок өтө кымбат. Берсең, мен да карайын. Атам чалып жатат. Угуп жатам, ата. Жакшыбыз, рахмат. Сиз кандайсыз? Бейз апам кандай? Ооба, атаке, биз дагы Кенан экөөбүз ошол теманы сүйлөшүп жатканбыз. Билем, бул чечим кичине кечирээк. Чын элеби? Албетте, ооба, мен Кенанга айтып коем. Макул, атаке, макул. Анда көрүшкөнчө. Макул анда, атаке, мейлиңиз. Эмне болду? Жаман бир нерсе айттыбы? Жок. Тескерисинче жакшы бир нерсе. Мен турмушка чыгам деп айтканда, атам менен апама сени айткам да. Абдан жакшы, анан? Алар сени менен таанышкылары келип жатат. Макул, жаным, таанышабыз. Ансыз эле акыры таанышабыз да. Атам алыс туруп болбойт деп жатат. Ал эмнеси экен? Өрттөн малды алып качкандай болуп деди. Малдыбы? Ооба. Күйөө бала биринчи келип колубуздан өпсүн деди. Макул, жаным, албетте. Кудайдын ыраазычылыгы менен келсин, биздин батабызды дагы алсын. Анан беребизби, бербейбизби көрөбүз дейт. Дагы эмне? Сен дагы тим эле ушунун баарын телефондон айттыбы? Менин атам бир аз кызыктай киши. Кыскасы, өзүңөр чечип алыпсыңар, эми биздин уруксатыбызды алгыла дейт. Чын элеби? Тамаша. Бирок кел дегени чын. Бирок үмүттүн шооласы үзүлбөйт, албетте. Күтүлбөгөн сюрприздерди да күтө бериш керек. Ошондуктан силердин колуңардан келгендин дагы жакшысын кылганга аракет кылыш керек. Мейли. Эми берки маанилүү маселеге келели. Осман Нури мырзага мектепти болушунча жакшы тааныштырып, баарыбыздын милдетибиз. Эми ушундай абалыбыз менен эмнени таандабыз? Кандай? Түшүнбөдүм. Неме, сынактары калып калыптыр. Достор, мен Осман мырза келе электе эле ал жөнүндө кичине билип алгам. Мисалы эмнени, агай? Ооба, мисалы мындан баштасак болот. Нихали айым Осман мырзанын эжеси. Мектебибиздин эң биринчи жана маанилүү жардамчыларынан. Китепканага китептерин, өлгөндөн кийин мектепке үйдөгү болгон байлыгын багыштаган. Чогулушта Нихали айым жөнүндө айтып коюу Осман мырзага жакса керек. Ошондуктан азыр кайталап көрөлүчү. Ким экен? Нихали айым Осман мырзанын эжеси. Макул, абдан жакшы.
Макул. Эми мектебибиздин курулушу тарыхын билсеңер керек. Албетте 15 сентябрь 1978. 15 сентябрь 1978. Кыйкырып ала балдар. Болду, акырын. Силерге эмне керек? Мага бир жемиш суусу, бир быштакта кочун берчи. Жээнимди карачы. 2 мүнөттө ишти бүтүрүп салды. Карете кит десе. Газды жакшы берет экенсиз. Жеңем менен Пакизе эжем каякта жүрөт? Азыр келишет. Тамак жебесең чарчайсың албетте. Мына, келишти. Ай, Пакизе ит эле кызсың. Түртүп баратам го, эже. Калп айтпа. Эртеден бери мага жүктөп койдуң го. Ой, кимди көрүп жатам? Айнур айым жана жандоочусу. Пакиз айымдар, кош келиңиздер. Кандайсыз Рыфат байке? Көргөнүңүздөй эле колубуз кур эмес. Байкадым. Көндү бүт алып салгансыңар го. Эмне алдыңар мынча? Булардын баары муктаждык, Рыфат, муктаждык. Карасам кафеге баары керек. Оливкасы, быштагы, чучугу деп отуруп толуп калдым. Кармалым, мунун эмне мындай гүлдүү болуп, бөөктөрдүн арабасына окшоп? Ансыз деле бөбөк арабасы бул, Рыфат, мен алдым. Аябай акылдуу аялсың озун. Соода сатыкка чыкканга ушуну алдыңбы? Рыфат, бул кадимки эле бөбөк арабасы, балабыз үчүн алдым. Кайсы балабыз? Биздин балабыз жок да. Же сен бала да багып алдыңбы? Рыфат, болочок балабыз үчүн, али төрөлө элек балабыз үчүн. Карасам ушулар түшүрүлгөн баада сатып жатыптыр, алдым. Эмне кылдың? Бардык бөбөктөрдүн кийимдерине 70%га жакын арзандатуу бар болчу. Акылымды колдонуп, сарамжалдык кылдым да. Кандай дейсиң? Кудай сактай көр. Бул кебетени кара, туура эле жаңы туулган баладай. Өзүмдү башынан оңдоп чыккандай. Кудай! Оорлу келди. Азыр туура өлдүм. Мен азыр кармалдым. Иришек, бери карасаң, мындай далтайган курсактуу делдейген кайрымы жок бирөө өттүбү? Көргөн жоксуңбу? Иришек, сага айтып жатам, уккан жоксуңбу? Ооба, өттү. Ошондой делдеген кайрымы жок бирөө. Кайсы тарапка кетти, көрдүңбү? Бул тарапты көздөйт. Бул тарапка? Ооба. Мен ошол жактан келатам, эч кимди көрбөдүм. Түрү жаман кайрымсыз бирөөнү издебей элесиңби? İzlep жатам, таап калсам сонун болот эле. Бул тарапты көздөй кетти. Бул тарапка. Мейли, макул анда. Рахмат. Эч нерсе эмес. Бул тапчыкени карачы. Эмне болгон тапчыка? Ооба. Жынысын билбеген үчүн кызылын да көгүшүн да алдым. Суудан арзан, Рыфат байке, суудан арзан. Экөөсү 29.90, ишенесиңби? 30 эмес. Карачы бул болсо шым. Бул шым туура 90 лира болчу. Бирок мен Айнур эжем муну туура 44 лира калды. Айнур эже туура эле экономиканы жакшы билет. Айнур эже. Тармалым, сен менин отума инжир дарагын тиккенин жатасыңбы? Буларың эмне? Бул эмне? Сен менин кадырымды бөбөктөр өлгөндө түшүнөсүң. Эмне? Бөбөктериңизби жеңе? Идим болобу менин? Чын эле айттыңызбы? Ооба. Ай Рыфат, көрүп жатасыңбы? Бала кандай сүйүнүп жатат. Жыргализм, жыргалай. Эми үйдө менден кичинекей бирөө болот. Мен дагы суу алып кел деп айтам ага. Карасаң эле муну. Галип. Галип. Айтыңыз мүдірім. Эч ким жокпу? Жок мүдірім. Чымындын үнү кылбайт. Туура. Чымындын үнү жок. Бирок бир тараптан болсо да жыргап атасың, Ал мүдірім. Эртеден бери эки жак тазалап жатып, адам деген чарчайтты, албетте. Макул Галип, болду. Мен ук. Сага акыркы жолу эскертүү. Осмон мырза келгенде дагы ушинтип уктасаң, анда бул мектепте күнүң бүттү дейлер. Макул мүдірім. Ал дагы айтканыңды токтот. Албетте мүдірім. Эми мени жакшылап ок. Бул
Осман Нөре мырза мындай. Biraz толық, мұрутчан, көз әйнекті қанады. Көз әйнек. Анан баласы ақ кіші екен. Мен дағы көрілектін өзім. Елдің алдына шыға бергенден анча жақтыра бербейді дейді. Өтөле жөнөкөй киши. Ошондуктан мындай катардағы кишиге окшоп деле келиши мүмкүн. Сен өтө кылдат бол. Айтканыңыз болот, албетте мүдүрүм. Келери менен эле жыйын залына алып кел. Баарыбыз ошол жакта күтүп турабыз. Түшүнүктүү мүдүрүм. Анан жыйын башталганда сен эшиктин оозунда тур. Ата энелерден келип калып ичине кирип кетпесин. Түшүндүңбү? Макул. Ичке эч кимди киргизбейм. Түшүнүктүү. Көрүшөбүз. Анан качан төрөлөт? Кызбы эркекпи? Белгилүү болду? Юсуф, бөбөк али жок. Бөбөктү унут. Бөбөк жок. Бөбөк дегенин апельсиндин витамини. Мен өзүмө дос издеп жаткамда. Кудай сакта. Дос тапкың келсе, Элиф эже менен атаңа айт да. Сага дос алып келсин. Бирде. Пакизе, бул жака. Пакизе, кел. Юсуфту алып асханага алып кет. Пирожки жасап жатканда кагазда ичке бышта кантип кесилет экен үйлөт. Бол. Түшүндүм. Жүрү, Юсуф. Бол. Айсалабай. Окмош. Азаматсың тармалым. Баланын оюна бөбөк дегенди куюп койдуң. Азаматсың. Эмнеси бар экен анын? Кызык болуп кетти да. Ал дагы ойноткусу келет. Ойнотпосун ой, кереги жок. Бир аз ынсаптуу болсоң тармалым. Жездем үйлөнүп жатат. Баш паник дегенге үйүбүз да жок. Дүкөндүн акчасы төлөнө элек. Мындай акыбалда кайдагы бала, тармалым. Болду. 40 жылдан бери бир нерсе айтсам, бөбөктүү болгум келет дедим. Жашым өтүп баратат дейм. Түшүнбөйсүң, өлүп кетсин. Бус муну. Тарын экинчи сүйлөшпө. Макул, бус. Ай Кудай ай. Үнүн чыгарба. Башым ооруп жатат. Жылда бир нерсе сурандым. Мен көргөзөм сага. Кимге чалып жатасың? Эч кимге? Жанерби, мектепке келген жокпу? Билбейм. Эми буга да мен күнөөлүүмүнбү, Дуру? Жанердин мектепке келбей калды деп дагы мени күнөөлөгөнү жатасыңбы? Жок апа. Бунун себеби сиз эмессиз. Бирок Жанердин мени менен сүйлөшпөй калганынын себеби сизсиз. Тайкесинин жаназасына кеткенин айтыптыр. Анын жалгыз себеби менден качты. Seyfi, men to'lqindan otam. Досым, бұл эмне? Кинозал бул жак. Жүгөр алып келип жегидей, шырт-шырт дедирип. Эмне кылайын, досым? Мен бир нерсе көрүп жатканда, эч нерсе жебей отура албайм. Алла. Камаз дедик. Электр жолу ачык. Досум, мен бул жакка эмнеге келдим, Мен стипендия алган жокмун да. Алгандар ойлонушсун. Досум, баарыбыз мурдагы бүтүрүүчүнү күтүп жатабыз. Ал биздин келечегибиз. Жигиттер, Бахадыр мен мүдүрдүн айткан кандай дейсиңер? Не болду? Досум, мүдүр бизди урушуп атып, Бахадырды кандай мактады, көрдүң го? Ооба. Тынччылык бекен иншалла. Толкунданып жеп атам. Жей кой. Kenan? Эмне болду сага?
тыт жеген булбулга окшоп. Жо. Жакшы эле, бар жайында эле. Колун сура дегенде ойлонуп атасыңбы? Эми бираз Кабатырланып атасың. эмне калп айтайын Элиф, кабатырмын. Кенан, калп эле тынчсызданып жатасың. Аябай жөнөкөй адамдар, алар сени жактырышат. Сен үчүн айтып коюш оңой. Мен алардын кызын колунан алган душманы болом, билип кой. Апыртып жатасың. Менин апам аябай сонун адам. Атама келгенде эле бираз кыйын. Кыйын. Метин, Эмне болду? мага айта турган сөзүң жокпу? Барбы? Болушу мүмкүн. Болбошу да. Мүдүрбей келди, мен карап келейин. Ай, кач Метин, кач. Дагы канча качат экенсиң, кызык. Мүдүрбей, ачылуу көрүнүп атасыз. Кантип көрүнбөйм Метин мырза. Же болбой эле коеюнбу? Тиги Осман Нури мырзаны жакшылап тосуп алсак. Метин мырза, мектепте көптөгөн кемчиликтер бар. Бир жактан грант келсе баарын оңдоп коет элек. Буюрса баары жайында болот. Колубуздан келген кылабыз агай, кабатыр болбоңуз. Метин мырза, Осман агайды көрө албай жатам. Кайда болду экен? Ага бир жолу чалдым, Мүдүрбей. Бир нерсе деп коюп түшүнбөй калдым. Билесиз Осман агайды. Чоң рахмат. Ошол урматтым, кош келипсиз. Саламатсызбы? Сиз Осман мырзасызбы? Алла, кайдан таанып койдуң? Беңиз агай, сиздей жайлары тоодой, таш сыяктуу кишини кантип тааныбайын? Дагы бир жолу кош келипсиз. Сиз биздин коногубузсуз, көзүбүздүн нурусуз. Сен мени башка бирөө менен алмаштырып жатасың. Жок агай, мындай болушу мүмкүн эмес. Түйін келесі мектепке дагы келді. Мені күтіп жатат эшикте. Кудайыма айшексип калгандай, аркаман келетеми. Же сиз тиги биз күткөн урматтуу улуу инсан мектебибиздин бүтүрүүчүсү Осман Нури мырза эмессизби? Не? Туура таптың, туура билдиң, албетте. Андай болсо кош келипсиз. Ичкери кирели, баары сизди күтүп жатат. Ичкерде ушундай бир толкун, тим эле Анкарадан байкебиз келгендей сүйүнүп жатабыз. Чын. Макул ботам, бас бол. Жүрүңүз. Негизи биз бул жака кызыл килем төшөйт болчубуз. Эки жактан таттуулар, салюттар менен коозолот эле, бирок жетише алган жокпуз. Убакыт болгондо бирок бир аз акырын. Жакшы. Кош келипсиздер. Сиздерди мектебибизде коноктогон биз үчүн сыймак. Кош келипсиздер. Келиңиздер. Өтүңүздөр. Кудай сакта. Эмне болду? Мен бул кишини бир жерден көргөндөйм, бирок сен айткандан кийин мага да тааныш көрүнүп атат. Осман агай. Мен Осман агайдын иниси болом десе, ишенмекмин. Жок алтыным. Эми анча-мынча окшош экен, бирок мен ишенбейм. Өтүнөм, келиңиз бул жака. Yüksel эжей, чын эле биз күткөн бизнесмен кишиби бул? Мен да түшүнбөдүм, бир кызыктай болуп атат го. Кана Осман мырза. Келиңиз, өтүңүз. Биз Өндөр
Талга мектебиндегилер кулак сизде десек туура болчу Кудай. Айтыңыз. Ортодо түшүнбөстүктөр болду окшойт. Мен неме кылайын, бир нерсе айтайын? Албетте айтыңыз. Азыр айтыңыз. Кулак сизде. Осман мырза? Осман мырза, жакшы элесизби? Жакшы элем. Мен Осман, мен тиги Осман Нури болгонума караганда эми булары башка. Булары гүл. Бул биринчи микрофон. Андан бери немелерди тиги. Сиз түз эле сыйлык берүү кезегин өтүүнү каалап жатасызбы? Албетте, жарайт. Албетте. Ооба. Жарайт. Урсатыңыз менен мен сыйлыкка татыктуу болгон окуучуларыбызды сахнага чакырамын. Анда эмесе мындай. Баштайлы. Куттуу болсун. Силерге ала кой. Кудай акыл берсин. Ал балам. Акыл берсин. Бул сизге. Бул сизге. Salamazsın. Men bir iş menен geldim ele. Bir iş menен bolsa tegi üstünkü joldan ıldıydı gözдөй barыңыз. Kechiresiz, түшүнбөдүm. Бул жерде түшүнбөй турган эч нерсе жок. Мектепте аябай маанилүү бирөө бар. Эч кимди ичке киргизе албайм. Ким экен ал? Маанилүү бирөө. Осман Нури деген бирөө, акчылардын атасы. Анда өзүм тааныштырып коеюн. Осман Нури менен акчылардын атасы. Кайраттың. Мен болса Бонд. Бонд? Джеймс Бонд, 007. Билбесең үйрөн ал, Кудай сакта. Айтканыңыздан эч нерсе түшүнгөн жокмун. Бул биздин балдардын иши го. Келсе олар десе. Булар мени тамаша кылабыз дешет го. Бары Осман Нуриде калды дешкен го. Мени шылдыңдашып. Мени эч ким жиберген жок. Жесейби деген келсе олар. Бахадырбы? Бата, мушул балдарда деги жалыкоолук деген нерсе жок. Сабакка келгенде жалыкоо, оюнга келгенде секиришет. Тим эле. Балдар бир аз жалыкоо окшойт. Сен дагыларга кошулганына караганда соо эмессиң. Макул, мейли, мектептин алдында турба. Бар, кетке. Болбосо дагы мени урушат, бол тезирээк потом. Менин башымды балеге кабылтпай. Бол. Агай, кааласаңыз, сиз дагы окуучуларыбыздын билимин текшерип көрүңүз. Эгер кааласаңыз окуучуларыбыздан суроо сурасаңыз болот. Себеби алар мектебибиздин куралышы, тарыхы, керек болсо кайрымдуулукту кимдер кылып жатканын 5 колундай билишет. Суроо дейсизби? Ооба, суроо. Азыр менин башыма суроо да келбей жатат. Анда булардан билген бир суроосун сурайлы. Мектебибиздин китепканасын ким курган? Керемет. Балдар, кана? Китепкананы курган ким эле? Осман мырза сурап жатат. Кана? Досум, этте бир нерсе айтып кутулалы. Ашканада колдонулган нерсеге окшош болчу. Китепкананы ким курган эле? Азыр мен оюмдагы нерсени айтам.
апыртып. Жооп берип атам. Жооп жезде. Бұл эми жаштар Осман Нури мырза. Толкунданып кетишти. Сиз кааласаңыз башка суроо сураңыз. Белгинеже? Ооба, менмин биология мугалими Белгин Дадыберен менмин. Кудай жалгап кечикпептирмин. Бул кандай болду? Кат бар эле. İçimde taş var эле. Kan aralaş кат. Кудай. Allah! Düşündükçe ömrümde Allah! Nuri Mırza! Yol gitti. Nuri Mırza! Nuri Mırza! Kökrüğün açmış kökrüğün. Osman Mırza. Aç. Sen bulacakta ne işin var? Ben seni izlep жатам, süйлöş gerek. Emnege ben izlep jatarsın? Süйлöş gerekimiz. Turar, çoğal, cetet boldu. Ansızda boluşunca. Taşadım senden. Kuday urgurdu sen. Geli soğuk şimdi. Ay dostum ay sen kimsin ey? İçke gire albaysın da otam. Mektepte jıyın var. Hiç kimdi kirgizime de aytıştım maga. Jıyın bolup жатат. Jıyın kanday. Мен сага түшүндүрө албай жатат окшойм. Мен бул жака ошол жыйын үчүн келдим. Жыйынга катышпасам кетпейм. Oy Allah Allah. Uşu jağa çeyin Makul, geldin emi ketip жатам. Senden kutula albaydı demin Makul emi, ketip жатам ой. Osman'a olsa kalpaytıp dursun. Osman, uyat kırdın mı beni? Emnege uyat bolup jatarsın? Makul, ben ketip жатам. Çoğal da otam. Oy kaya kartasın ay. Oy kaya kartasın da otam. Kanday düşündürsün. Kuday başıma dağı bale üyülgön turat maga. Апырт. Тиги ишин да эсине отыруп салдың. Кыйраттырсың. Ушунун баары силердин айыңардан. Агай, биз эмне кылып турбуз? Билип турам, каяш айтпа мага. Мен баарын билип турам. Эч нерсе билбеген дагы, эч нерсеге жарабаган да силер. Агай, сабыр кылыңыз. Балдырга асылбай туруңуз. Кантип асылбай коем, Кенан мырза? Эй, бир сөз, не хали дей алышпады. Кантип асылбай коем ана. Не хали экен? Жезбе эмес экен. Мынасы. Балдар мындай тургула. Агай бир аз дей салсын. Кана балдар, мындай бошоткула, бир аз эс алсын агай. Ортосун ачкыла. Доктор келсе болмок. Эмне болуп жатат? Эмне болуп жатат дегениңиз кандай? Бул жакта силерге эмне болду деп сурайын. Сиз кимсиз? Мен Осман Нури Бекдемир. Бул мектептин бүтүрүүчүсүмүн. Кандайча Осман Нури Бекдемирсиз? Бул эмне дегениңиз? Сиз Осман Нури Бекдемир болсоңуз, ким анда бул? Мүдүр бей. Осман агай. Ишениңиз, жерге кирип кетейин деп турам. Азыр сизден кантип кечирим сурарды да билбей турам. Мындай болот деп эч ойлогон эмес элем. Баары бир убакта болуп кетти. Таң калган жокмун десем калп болуп калат. Байкасаңыз керек. Мектепте бир аз көпчүлүк бар. Ашыгы менен. Негизи анчалык көп нерсе өзгөрбөптүр. Биздин убакта мындай тамашалар дайым болуп турат эле. Болбосоң окушлук күндөрдүн кызыгы болбой калбайбы, Негизи мындай жыйынды кылып деле кереги жок эле, Салих мырза. Эми мен расмий нерселерди көп жактыра бербейм. Анан жарнама кылып жатат деп айтышат. Туурабы? Ошондой да болмок беле, Осман мырза. Бул сиздин кылганыңыз жардамыңыз аз эмес да. Ишиңиз, мектеп ушул сизде кайрымдуу бизнесмен чыгарган үчүн дагы бир жолу сыймактанып жатат. Барыңарды дагы бир жолу куттуктайм балдар. Бир нерсеге муктаждык болсо дайым мага чалгыла. Биз сизге бир жолу чоң рахмат айтабыз. Осман Нури мырза. Негизи мен сиз менен өзгөчө тааныштырайын деген бир окуучум бар. Айтылгандай, мектебибиздин эң акылдуу жакшы окуган баласы. Бахадыр Елмаз.
Өзү кандай тема болбосун дайыма иштеген. Дайыма ишеним менен жүргөн. Чын элеби? Кубанычтамын. Осмон агай, акыры өзүнө келди окшойт. Метин агай. Белгин эже, сизге аябай сарсанаа болдук. Отчеттон кийин сиз менен байланыша албай. Бизге эмнеге чалып койбодуңуз? Эже, башыңызга ушундай нерсе келип жатса, эмнеге бизге айткан жоксуз? Эже, мындай нерсени кантип айтайын? Уялдым, тиги күйөөм аркаман издеген такыр койгон жок. Байкасам мени тынч кое турган түрү жок. Анан апамдын жанына кетип калгам. Бирок кайра келсем дагы эле издеп жүрүптүр. Иншалла, бул окуялардан кийин эми тынч коёттур. Байкуш Осмон агайдын кейпин карагылачы. Аны кандай абалга түшүрдү? Бул эмнең Осмон? Кичине болгондо 40 жылдык досума ишенейин деп калгам. Колуңуз оор экен Метин агай. Осмон мырза, сизди дагы бир жолу мектебибизде коноктойбуз деп ишенебиз. Кубаныч менен келем Садык мырза. Айрыкча мектеп үчүн. Башка нерсеге муктаждык болсо жардам бергенге даяр. Чоң рахмат. Жакшы барабыз. Сейфин ээси ооду. Бүгүн суроонун баарын сен эмес, Сейфи тапкан. Сүйлө Айшегүлүм, сүйлө. Буларды кара сен. Мүдүрдүн жумуртка сюрпризинен Бахадыр чыкты. Мектебибиздин эң жакшы жана акылдуу баласы. Өзү бардык сабакта аягына чейин уктасын. Анан мынтип эң сонун такты ээлеп калсын. Анда дагы айтса болмок. Эч кандай себеби жок туруп, мүдүр мырза муну эмнеге өптү? Болду кулачы эми. Мен кайдан билейин? Токто. Деги эле бир себеби болсо керекмин. Негизи бар дечи. Силерден эч нерсе чыкпай турганын баары билип калды. Жаныңарда чымын турса да падыша боло калат. Ашык чубара кылып кереги жок. Бар. Бул иштин алдында деги эле бир нерсе бар. Бирок жакында чыгат. Сен токтоп тур. Келесо, токто азыр. Жиним келип турат. Сейфинин жини келип баштады. Кана балдар, силерге мурда айтканымдай эле тарых мугалими Суна эже силерге жардам берет. Чын эле өтө туура. Анан керектүү чечим Элиф эже. Макул болгонуң үчүн чоң рахмат Еткин. Уруксат берсең улантсам болобу? Кечиресиз. Эже, мурдагыдай эле формалар болот да? Ооба, эгер тексттерди алган болсоңор, ролдорду бөлүштүрүп, кийимдерди таратам. Анан айта кетчү нерсе, бул оюнду 4 жыл мурунда койсок сонун болмок. Эже, кандай дейсиз? Эң чоң размердеги форма бар болду экен. Болбосо Сейфи досубузга 10 метрге стем араң жетет эже. Досум, силер эмне даярданып келгенсиңерби? Азыр силерди ушундай бир жабам десиңер, кийерге форма таппай каласыңар. Балдар, жетет. Бул оюнду баарыбыз чогуу ойнойбуз. Кана, азыр роль таратып баштайлы. Сунуш барбы? Avcılar yönetir. Avlarsa canları için kaçar. Jezdeki biraz narcılık koyuyoruz bu. Suranam. Can alıcı hareketleri. Uzun menzilli görüşleri. Gebeliğin erken dönemindeki bulantı ve kusmalarda plasentadan salgılanan hormonlar hayret veren çeviklikler. Gebeliğe bağlı
mide bağırsak sistemindeki değişiklikler, tiroid bezinin... Başım aylanıp ketdi ata. Hiç nerse görбей atam. Men бул жерде жайынча отуруп алып кино көрө албаймынбы? Ай жезде, мен да алда чоң баштарды көргөндөн тажап кеттим. Ансыз да күндө бирөөсүн көрөм. Эми жалгыз эле ушуну айтып шылдыңдабаның калды эле. Аны да айтып шылдыңдап алдың. Силерге эмне болуп жатат деги? Дагы эмне болуп кетти? Урушуп кетишти ата. Бөөктүн айына кафени да жаап салышты. Ай Юсуф, уят болот айтпа. Ооба, Юсуф, уят болот. Илим болот деп сүйүнүп жаткам. Бирок да экем анча эле инүүлүү болгум келсе, Элиф эжең мен атаң айт дейт. Эмне? Рыфат, эми ушул балага айта турган сөзбү? Юсуф, тим эле жаныңа диктофон алып алгандайсың да. Азаматсың, Юсуф, азамат. Рыфаттын бетин ачып койдуң. Кеми бар ашыгы жок, туура айтат. Бала чындыкты айтып жатат. Бул микробко. Шылтоо табылды да сага жакшы. Жезде, эч ишенбеңиз, бул мындай эмес. Ишендирем деп ойлоп эле кой, Рыфат. Юсуфтун айткандарын баары туура. Бирок Жезде, бул жерде мага сөз акысы берилген жок. Мен кеттим. Күлкүдү келтиресиң да, бара турган жериңе бар айланай. Менин оозуман сөз бир жолу чыгат. Кеттим. Сен кеткенче түн болот. Жезде, мен кеттим. Рыфат, дөөрбөй отур ордуңа, Кудай үчүн. Жок, Жезде. Сизди сыйлайм, жакшы көрөм. Бирок акыркы айткан сөзүңүздү Айнур айтышы керек болчу. Бол эми чыксаң бол, эрте. Жел кирип жатат. Жезде, караңыз. Кеттим мен. Жезде чын эле кетип калды. Айнур, сен күйөөңдү билбейсиңби? 2 мүнөттөн кийин кайра келет. Эмне мына? Эшик бир аз суук, курткамды алып алайын. Унут электе сага ийгилик каалайм. Жезде бул жолкусу да чын эле кетти окшойт. Бул деген Рыфат, эшиктен куусаң тешиктен кирип келет. Ага эмне башыңы оорутасың? Кел олтур. Анда үйдүн сулуу кызын дур ойнойт. Айткандай эле, үйдүн сулуу кызына ашык болгон билимдүү Кемалдай болгон Жанерге бергин келип турат. Таарындыңбы, Порас? Жок. Эми баскетбол болсо мейли эле. Эч кандай план жок. Айла жок бул жактамын. Эжей, мен эмнени ойнойт болдум экен? Эжей, Ибиш ал убактарда жок беле. Мариода форма издеп оор болбойт болчу. Бул кебетес менен чыкса эле Ибиш даяр болуп калат. Келесо, сен чектен чыгып атасың. Балдар. Негизи оюнда араб кызы. Анан айдоочу дагы бар. Анда мен айдоочу болоюн. Достор, а мен кимди аткарам? Эжей айтат. Өзүнө так окшоштуруш үчүн арабтын ролун эркек балдардан аткарса болот. Элиф эже кандай дейсиз? Ооба, мүмкүн. Ал убактарда кыздар сахнага чыкпагандыгы үчүн алардын ордуна эркектер ойношкон. Ошондуктан арабыздан бир баланы тандап, аны боеп койсок болот. Аябай көңүлдүү болчудай. Еткин? Угуп жатам. Кандай дейсиң? Ушундай ролду аткаргың келеби? Мен сени ушул жаатта аябай өнөрлүү деп ойлоп жатам. Жок да. Эми, албетте, рахмат эже. Сиз ошондой туура болот десеңиз, аткарам. Анда, мына сенин ролуң. Еткен. Араб болосуң, араб. Болбой эле койсоң болмок. Араб. Досум, бул келесі тоок маселесинен кийин башын жоготуп койду. Кана балдар, акыркы даярдыктарды бүтүрүп, аткарып баштайлы. Көрөлүчү кана.
Алло, Алло, Метин, бир аз катуураак айтчы, үнүңдү укпай жатам. буш эмес окшойсуз. Ананраак жылайын анда. Жок, бир досумдун туулган күнүнө келген Метин. Мен дагы силер жакка келгем, бир тие кетейин дегем. Ай, чын элеби? Эми күтөм десең келе алам, мен деле чыгайын деп жаткам. Азыр бир аздан кийин. Маанилүү нерсе сүйлөшөт белең. Жок, жок. Силер эч убара болбогула. Кийин деле сүйлөшөбүз. Жакшы кал. Азыркы замандын жаштары бир кызык. Өзүбүзгө ылайыктуу жерден жөнөкөй бирөөнү таптым. Өз орду бар. Ал болсо дагы эле кыялын көргөзүп атат. Урушпаңыз. Атакеси, антпеңизчи. Азыркы убакта уулубузга татыктуу бирөөнү табыш өтө кыйын. Канаймайм. Сизди бир мырза издеп келди. Эже. Балдар, алаксыбагыла. Азаматсың кеткин, абдан жакшы болду. Мени уят кылган жоксуң. Мен кандай аткардым эже? Мен укмушмун эй. Эмне болду Белгин эже, күлүп калдыңыз? Бүгүнкү кебетеңизди эстеп кеттим агай. Осмон агай, кечирип коюңуз мени. Эч нерсе эмес эже. Балдардын алдында уят болдук. Негизи мен ал кишинин башын жарайын деп жаткам. Бирок урушканга каршы турган адаммын. Мен сиз үчүн күрөшөм. Алпай андай далдайганы менен өтө коркок киши. Дагы мени мууздап салам дегеничи я. Бир алманы жакшылап кесе албайт. Сиз дагы бир башкача болдуңуз. Мектептин коридорунан колап салыпсыз. Аны алысыраак кубаладыңызбы? Осмон агай, менин мындай күчтүүлүгүмдө сиздин мээнетиңиз чоң. Мен эми мурдагы Белгин эмесмин. Аябай өзгөрдүм. Сиздин жардамыңыз менен. Жылдыз учту. Кудай. Жанерди издеп атасыңбы? Кабар барбы? Жок. Аябай жаман болуп атам. Мага ушунчалык таарынды дейсиң? Айтпай туруп кетип калды. Өзүң адилетсиздик кылып атасың. Жанер аябай өзгөрдү. Келеси болуп калды. Мени шпиондоп күнөөлөгөнүн билесиң. Аны саз келгенсип өртү дагы машылтап коеюн деди. Туура айтасың. Аны мындан кийин тааныбайм. Кээде адам баласы эң жакын адамынан да ким экенин тааныбай калат. Жанерге чалганыңдай апаңа да чалып койсоң, кабатыр болбосуң. Кандай абалда экенимди билет. Андай болсо жакшы. Бир аз салат, бир аз тамак адамдын ички дүйнөсүнө жакшы жардам берет. Камаз, көз тийбесин. Арзандатылган пиццанын баарын жеп бүттүң. Мага да бир аз калтыргыла. Колдорум боек болуп жакшы жей албай жатам. Ансыз да бул боек кетпей жатат.
Ботом, бул актерлук жайың жакшы дечи, сахнага чыккандан коркуп атам. Ошончо адамдын алдында кызык болот кой. Марио балакай. Сенин коркпогон нерсең барбы? Ашып кетсе 30 секунд турасың. Бирок сен коркконуңда мынтип калтырап титирей бересиң. Марио балакай дейсиңби? Аның эмне? Чагылар, аны мунуңду коюп, мага көз айнек жараштыбы? Мындай, мени карасаң. Ана мунун кара. Жараштыбы? Марио, сен эмне сүйкөң ойсуң мынча? Эч чыкпай жатат. Сүйүү адамдын көзүн сокур кылат десе ишенчү маселем. Бала суу эжеге болгон сүйүүсүнүн айынан бетине боек да сүрүп алды. Эшик, же жан келдиби? Токточу карап келейин. Марио балакай, ким экен? Жакшы, же Жанер бекен? Кандайсың, шыпыргыч? Кудайдын коногу. О, пицца дагы бар экен. Акыркы окуядан кийин апам экөөбүз бири-бирибизден аябай алыстап кеттик. Бир үйдө эки башка киши дейбиз, бири-бирибизди карабайбыз. Мына ошол үчүн үйгө баргым келбейт. Апаңа кандай болгон күндө да суук караба. Ал дайыма сенин апаң. Сүйлөштүкпү, урматтуу айым? Пойраз? Не кылып атасың? Дуру? Кызым, кайда жүрөсүң? Сарсана болуп бүттүм го. Кандайсың? Келгенимди каяктан билдиңиз, апа? Же аңдып турдуңуз беле? Энелер сезет да баарын. Апалар кыздарын досторунун алдында уят кылбайт десем да болот. Жакшы бар, Пойраз, эртең көрүшкөнчө. Жакшы калгыла, көрүшкөнчө. Сиз мындай кылганына карабаңыз. Келатып сүйлөштүк. Сизди чын эле аябай жакшы көрөт. Теги Елис жөнүндө сага бир аз туура эмес кылып койдум окшойт. Бирок эне болгондон кийин башка нерсе колуман келбейт болчу. Эчтеке эмес, маанилүүсү дуру. Жакшы бар. Жакшы калыңыз. Кандайча, Рыфат байке, сиз эмне Айнур эже менен уруштуңузбу? Ава, эшикти тарс жаап чыгып кеттим. Аркаманы ыйлап турсун. Эми силер мененмин. Жанер да жок экен, анын төшөгү бош чыгар. Неме? Бул кийимдер эмне мындай? Колуңардагы барактар эмне? Мунун бети эмне капкара? Жоопсуз сүйүү, Рыфат байке. Жан келген тарыхчыга ашык болуп калды. Жигиттер болдугулачы эми шылдыңдабай. Жигиттер, сүйүү, ашыктык, үй бүлө куруудан алыс тургула. Маанилүүсү кут эң маанилүү. Дагы эмне болуп жатат? Байке, жылдын аягында бир оюн коебуз. Театрбы? Болуу жана болбоо. Менин маселем ушул. Рыфат байке. Биз сизди ашкана өнөр жайында тааныдык. Кайсы убакта театрга аралашып калдыңыз? Жаштар, мен жаш кезекте укмуш актер болчумун да. Ой, каякта байке? Шаардын театрларында. Чай ташып баштадым, баш кармага чейин көтөрүлдүм, анан таштап салдым. Бул жөнүндө силерге айткан эмес белем. Өмөр, бар, сен чай алып кел. Анан ал окуяны айтып берейин. Ал келгенче мен силерге башын айта турайын. Ал убакта мен албетте кичинекей элем. Дору, турдуңбу кызым? Турдум, апа, келсеңиз. Тарынчак бери.
Кутмантаң. Кутмантаң. Дору, чын айтсам, тарыне берип тажап кеттим. Канча күндөн бери үйдүн ичинде кубалашмак ойноп атабыз. Жарашалыбы? Жыты келип атабы? Сен жакшы көргөн торту жасадым. Ушундайдан пайдаланып атасыз, Эхрайым. Сиздин тортуңузду тамшанып жеримди билесиз. Макул. Анда тортто мурун келип, апаңды бир кучакта. Кел. Кел. Апага тарынбайт да. Кел. Апа. Алтын кызым менин. Жүр, тамагыбызды жейли, болбосо мектепке кечигебиз. Макул. Көңүлүңүз көтөрүңкү агай. Кечеки жаракаттын издери жоголуп кеткен го. Күчтүү адам мен, Метин агай. Жашоом күрөш менен өттү. Ыплас жана жамандыктар менен күрөшүп, эми мен башка Османмын. Жакшы. Анда жашооңузду жаңы барактан баштаганга даяр турбайсызбы? Топ-туура агай. Алыңыз. Бул эмне? Түшүнбөй калдым. Батыр үчүн жарнак. Бирок кабатыр болбоңуз. Алыңыз жете турган белгиледим. Көңүлүмдү аябай сындырып жатасыз. Кубалаганыңыз эле калды эле. Ошол эле калган. Осмон агай, мен аябай тажадым. Уктуңузбу? Силердин ремонтуңар бүтпөйт экен. Үй достугу бүттү да. Ушка чейин коноктодум. Күндө бир башка окуя, айнек сынды, Батырдын акчасы. Макул агай. Мен түшүнө турганымды түшүндүм. Кабатыр болбаңыз, бир айласын табам. Апа? Сиз эмне жебей атасыз? Менин табитим жок, кызым. Дуру, экөөбүз мынтип таарынышып кетебиз го. Сүйлөшпөй калган учурларда мен бул үйдө өзүмдү жалгыз сезсем, аябай жаман болом, билесиңби? Апаке. Ооба. Биз уруша кетебиз, таарыныша кетебиз. Бирок сүйлөшүп чече алабыз да. Туурабы? Мен дайыма сени мени таштап кетпесе экен деп корком, Дору. Ансы да атаң алып кетерине аз калды. Бирок кеткен жокмун да, сиз менен калдым. Апа, мага бир аз ишениңизчи. Уруша кетебиз, тартышып кетебиз, таарынышып кетебиз. Бирок буга карабастан мен дайым жаныңыздамын го. Дайыма чогуу болобуз, макулбу? Макул. Кана күлүп коюңузчу. Макул, жакшы элемин. Торт аябай сонун болуптур. Аш болсун. Батыракча мектепке кечигип калабыз. Макул, мына. Салам. Салам. Пакизе, тиги
элге айтчы, түнкү кароолчу каякта түнөсө ошол жакта кала берсин. Биз бул жакта өзүбүз эле жайгарып жатабыз. Пакизе, Айнур эжең айт. Мага эшигин ачкан эч ким жок. Санатчы Рифат эч качан көчөдө калбайт. Пакизе айтып койчу тиги, күлкүнү келтирбесин. Тигинтип моюна шарф ороп алып, актер болбойт. Жанагы жардама тарткандарга барып көрсүн, балким багачылар. Пакизе, бул жакты бошотолу. Балдар бул жакта даярданышат. Рифат байкесинен үйрөнө турган көп нерселери бар алардын. Пакизе, айтып койчу, балдарга эскертип койсун. Өзүнө айтыңызчы. Пакизе буга айт, Пакизе тиги айт, Пакизе сөз чашып жатабы? Рифат байка, Айнур эжеге айтып коюңуз. Айнур эже Рифатка айтып коюңуз. Менин башымды оортуп салдыңар. Алла. Келесиң. Гуманизм. Кечиресиз, Мөндүр мырза, ушул да болмок беле. Мындай нерсени балдарга кантип айтабыз? Айтабыз, Элиф эже. Айтабыз. Кадимкидей эле айтабыз. Баары жакшы болот, Элиф эже. Элиф эже, эгерден азыртан баштап даярдыкты баштабасак, аягында баары бир чогуу кайгыра турган болобуз. Биле албайм. Кандай болсо да айтуу кыйын. Элиф эже. Мына, мугалим болуу үчүн ушул кыйын. Бирок мен сизге ишенем. Метин, кече кечинде эмне болду? Кыздар, силерде сабак жокпу? Кана болгула класска, болгула. Сүйлөшө алдыңарбы? Бардым. Үйүнө чалдым, жок экен. Мындай клубда окшогон жерде жүрүптүр. Эмне болду? Бир аз кызганып турат окшойсуң. Бир азбы? Кинан агай, кызганычтан өлгөнү калдым. Башыман чыкпай калды. Кудай сакта, жакшы адам сөздүн үстүнө чыгат дейт. Салам достор. Салам. Метин агай, бир аз сүйлөшсөк болобу? Жазуу сынактарым бар, алар текширейин. Жакшылап сүйкө, ак жери калбасын. Тазалай бериңиз, эмне болмок эле. Кудай сакта, ичине кирип кеттиң го. Кана балдар, ордуңарга отургула. Эжей, түнү бою жаттап даярданып чыктык. Суудай шытырат жаттадык. Рифат байкеге рахмат. Анын тажрыйбалары болбогондо анда өлдүк дебейсиңби? Балдар, бул оюнду аябай ойнооңар келип жатканын билип турам. Бирок силерге айтчу бир нерсе бар. Качан кааласаңыз баштай берсек болот эже. Мен даярмын. Кел, мында кел. Кел, бул жак бош экен. Эмне маселе экен? Не айтчы? Метин, сен чоң эле баладайсың. Ал эмне дегениң, Yüksel? Чоң десе чоң, уял чактагы, өз аябай кызганчак. Кече-кечинде бир нерсе айтыш үчүн келгенсиң да, Анан кайра оозуңду ачкан жоксуң. Эч нерсе айтпай туруп сөздү буруп койдуң. Сиздин да жолугушуулар, сейилиңиз бүтпөйт экен го. Деги эле бош көрбөй койдум го. Сен оюңа койсо, мен маңдайыңа отургузуп алып, сени жакшы көрөм дейт болчусуң да, Же калыппы, Метин? Мына ушул сураган суроого да жооп бере албай качып жатасың. Негизи мен бир жолу жооп бергем. Жактырасыңбы мени? Түшүнүп турам. Абалыбыз кыйын. Бир аз ойлонсом, негизи бир жыйынтыкка келмек. Бирок адам деген кээде бир нерсе уккусу келет. Ооба, бир жыйынтык чыгат, ооба. Мен сени жакшы көрүп калдым, Yüksel. Болгондо да аябай жакшы көрөм. Акыр айттың. Бирок окуучулардан бирөө көрүп калат деп аябай коркуп жатам. Метин. Ишенип койгула, муну силерге айтуу мен үчүн кыйын.
Бирок мүдүр мырзанын айтканын кылыш керек. Оюн болбой калдыбы? Жок, болбой калган жок. Бирок кээ бир жерлерин өзгөртүшүбүз керек. Эжей, менимче дагы өзгөртүш керек болчу. Азыр менин ролум бир бар, бир жок экен. Меники менен Бахадырдын ролун алмаштырсак, баары сонун болот. Эже, баары сонун болот. Өмөр, Сейфи, Еткин, Чаалар жана арабызда жок болсо дагы Жанер. Бул оюнга катыша албайсыңар. Эмнеге эже? Эже, эмнеге? Эмнеге эже? Эмнеге эже, эмне болду? Балдар, акыркы окуядан кийин бааларыңар аябай төмөндөп кетиптир. Келе жаткан жумада болсо сынак бар, билесиңер. Ошон үчүн мүдүр мырза жакшылап сынакка даярданышсын деди. Ошол себептен бул оюнга силер катыша албай калдыңар. Анда театр даярдыктары эң сонун маанада өтөт тура. Көпчүлүктөн кутулганга сахнада эс алып калат. Эс алабыз. Жигиттер уят болуп атат. Токтоткула. Же калппы Пойраз. Уруштун баарын могу келеси олор башташат. Мени кара, келесо. Сен дагы келжирип баштадың. Ал оюндан кетем дагы сенин түшүңө кирем. Жанердин ролунда Пойразга берген туура болот. Дагы эмне, эй? Бир муштап калайынбы муну? Акыркы убактарда мүдүр менен мамилем жакшы деп ошого ишенип жатасыңбы? Айтпасам дагы мүдүрдүн башын айлантып аткан сенсиң. Ботом, эми мени күнөөлөп атасыңарбы? Жанердин кылганы. Болду Бахадыр. Тим кой. Жетип кетти. Тийишпеген нерсеси калган жок булардын. Бир күн милицияда, бир күн ооруканада, бирөө тоого чыгып учам дейт. Жок досум, жок. Мени кармабагыла, мен чабам азыр. Эмне кылып атасың сен, Сейфи? Чаба турган сенби мени? Бирге. Сен чаксаң мен карап турам сени. Кой бер колумду, тарт бери. Эмне деп атасың сен? Болду деп. Акырын. Тырсаңлач. Жедете, жылдын башынан бери класстын баасын түшүргөнүңөр аз келгенсип, эми силердин айыңардан качпай калдык. Ботом, бир жылдан бери колуңарда жалгыз бир стипендия бар. Аны да мен аркам менен алдым. Сен биздин командага мүдүрдүн аркасы менен киргенсиң. Атка окшоп. Жигиттер, болдугула. Ансыз да жан жок жаныңарда. Пойраз, сен чектен ашып атасың. Мен тойдум, аш болсун. Аш болсун уулум. Жезде гана Рыфат тешиктен куусаң тешиктен кирет дедиңиз эле го. Жок Рыфат. Чын эле каяка жоголду бул Рыфат? Эч кабары жок да. Ай, же болбосо Рыфатымды театрдын башына коюшуп койду. Жаңы бир сүйгөн табылса керек, өлтүрүштү мен Рыфатымды Жезде. Ай Нургана, акырын бол, жай сүрөчү. Кайсы санат, кайдагы театр? Эртең менен моюнуна бир шарф ороп алыптыр, колунда кармап, актёрмун дегендей жүргөн. Ана балдарга театр сахнасы даярдайм деп бир нерсе деп жүргөн. Театрбы? Албетте. Менин оюма кантип келген жок. Сен отуруп тур. Сен ушу жерге отуруп тур. Мен каякта экенин билем. Сен күтүп тур. Ай, Жезде каяка? Сен мени күтүп тур. Демек театр дечи. Демек санат. Кандай дейсиңер жаштар? Мен барып сүйлөшөйүн тиги мүдүр деген неме менен. Болор иш болду, Рыфат байке. Мүдүр мырза жалгыз эле бардык мугалимдерге айтып коюптур. Рыфат байке, кыскасы бардык жерге айтылыптыр. Баарынын кабары бар экен. Сарко койчу, сен мындай десең театр алдашып кетти.
араб кызы болгон күндөрдү эстеп кеттим. Жаман болуп жатам. Токтоп тургула балдар. Али күн муну менен бүткөн жок. Аргычтан кийин жаз, түндүн эртеси таң. Ар бир нерсенин убагы бар. Ал ырсаптар эмес байке? Мен топ айткандан кийин эстеп кеттим. Бизди бул жагдайдан куткарса, жалгыз бир эле киши куткара алат. Kenan agay. Jezi. Osman agay. Кудай атобу. Осман агай, уктап калдыңызбы? Чын эле таң калыштуу болду го. Эсим ооп калды. Эми бир жол табылар, күтө туралы. Ооба агай, биз дагы сизге айткандан уялып жатканбыз ансыз деле. Агай, 1 эмес, 2 эмес, 3 эмес, 4 эмес, 5 эмес, 6 эмес. Макул десеңиз, көп жол жагымсыз иштер болду. Ошон үчүн биз дагы бир нерсе айта алган жокпуз. Айта турганыбыз мүдүр мырза бизди таптакыр эле угуп жаткандай. Макул эми, муну көп ойлоп ала. Акыркы коңгуроо дагы жакындап калды. Силер болгон сынакка көңүл бурулга. Мен сиз дедим. Жездем эч кимди жарым жолго таштабайт дедим. Дартка дабаа дайыма. Кедейлерге жардамчы. Сага да кезек келет, Рыфат мырза. Эмне ишиң бар бул жакта? Айнур үйдө кабатыр болуп өлдү. Чын элеби? Ал мени үйдөн куу электе ойлонушу керек болду. Мен айттым, Рыфат Санжактын жаман жагы аябай жаман дедим. Укпады. Эшикти тарс жаап чыгып кеттим. Экинчи барбайм үйгө. Бул Жанер болсо керек. Жанерден кабар жокпу дагы эле? Жок агай. Чалсак да жооп бербей атат. Кутман кеч. Баары бул жакта тура. Кенен агай, Рыфат дагы. Тынччылык болсун агай. Метин экөөбүз уруша кеттик. Кээде ушинтип калат. Мен да балдарыбыздын жанына барайын дедим. Себеби укугубуз бар. Эми агай, отелибиз бутик түрүндө болгон үчүн жата турган жерлер чектелүү. Ошондуктан мен төшөгүмдү эч ким менен бөлүшпөйм. Мен дагы калбайын. Метин мырза. Хашмет мырза, кечирип коюңуз, ойлонуп кетипмин. Эртеден бери Бола берет адамбыз да. Хашмет мырза, сиз кайсы маселени козгооруңузду билем. Уят болуп жатам. Түшүнгөн жокмун. Ижара акысын төлөй алган жокмун. Бет кылбай калды. Метин мырза, эмне деп жатасыз? Ижара акысы төлөнүп калган. Төлөндүбү? Ооба. Ким төлөдү? Үйүңүздө жашаган семиз киши. Осман агайбы? Ооба, дал ошол киши. Алла. Мен дагы уккан кулагыма ишене албай турам. Ушундай нерсеге кантип ортомчу болуп калдың? Кенан, акырынча эмне болду? Кантип акырын болоюн? Балдарды командадан чыгарганыңар аз келгенсип, театрдан да алып салыпсыңар. Ай, ушундай чечимди кантип чыгардыңар? Бул Салих мырзанын чечими, меники эмес. Менин колуман келген иш эмес. Ушундай бир катачылык кылып жатса, сен эмнеге үнүңдү чыгарган жоксуң? Кенан, акырыныраак болчу. Ооба. Бул мага дагы туура эмес сезилди. Бирок анан Салих мырзаныкы туура экенин түшүндүм. Сен мүдүр мырзанын тарабындасыңбы? Кенан, мен эч кимдин тарабында эмесмин, уктуңбу? Жанер достору менен окууну таштап, башка нерселер менен алектенип башташты. Эми анын азабын тартышсын. Жакшы. Жазалайлы балдарды. Керек болсо буттарынан төбөгө асып коелу. Кенан, чындап жинин келгенден эмне дегениңди билбей жатасың. Мени угуп кой. Салих мырзаны көптөн бери билем. Жакшы мугалим. Тим кой, өз чечимин кабыл ала берсин. Биз жаман мугалимбизби? Мен ошондой дедимби? Мен бул ишти ушул бойдон калтырбайм. Кенан.
Досум, үйдөн эшикке кантип атып чыкканымды да билбейм. Сени когурук тартасың деп көп күнөөлөдүк. Рыфат байке бир жактан, Осмон агай бир жактан. Сеники алардын жанында ыргы окшоп эле калат экен. Досум, биз үйдөн эч нерсе жебей чыктык. Мен окуучулук күндөрүмдө мындай бир да күн болгон эмес. Досум, болду эми. Аларды коюп негизги темага келели. Бизди мектептен чыгарбагандар калды эле. Колубуздагы баардык нерселерди бирден жоготуп атабыз. Баарынан ажырадык. Жигиттер, кабатыр болбогула. Кенан агай баарын жайгарат. Макул, бир мүнөт. Кенан агай бизди эч кайта таштабайт. Бирок дагы биз да бош турбайлы, бир нерсе кылалы. Еткин туура айтат. Баардыгын Кенан агайдан күтпөйлү. Биз да мүдүргө кирели. Керек болсо жооп кайтаралы. Бизди бул командадан, бул театрдан чыгара албайсыз дейли. Турчу, жоголчу. Өлгөн эшек карышкырдан коркмак беле? Коркпойт. Достор, Жанер дагы бул жакта болсо болмок. Ооба, туура айтасың. Арабызда эң жакшы сүйлөгөн ошол эле. Чечендиги бар эле. Досум, мен Жан-Жанды аябай сагындым. Чогулгула. Титирегиле. Жана өзгөргө кергиле. Керек болсо өзүбүздүн кендигибизди өзүбүз кесебиз. Макул. Азыркы биринчи максатыбыз мүдүрдүн кабинети. Алдыга. Баскыла. Кеттик. Бол. Кеттик дейм. Бол. Болгула. Ай! Болду. Жетеди. Бас. Баштын балеси. Бул бала мени сарсана кылмай болду. Ошондой кылып атат. Кенан мырза, галибешке чык. Бирок агай чык дедим. Çığa ver ya, Galip. Men dagı sizdi kütüp жаткам агай. Кош келипсиz. Олтуруңуз. Анда күткөнүңүзгө караганда билип турсаңыз керек. Ортодо эч маселе жок, Кенан мырза. Бирок сизди жакшы тааныйм. Окуучуларыңызды коргош үчүн бул жака келгениңизди жакшы билем. Ошончолук мени жакшы таанысаңыз, мындай адилетсиздикке эмне деримди билет чыгарсыз. Ортодо адилетсиздик жок, Кенан мырза. Мен болгону жаман окугандарды беркилерден бөлүп койдум. Сиз бул окуучуларды жаман окуйт деп жатасызбы? Ошондой десе да болот. Караңыз мырзам, менин бир гана каалаганым булардын мектепти жакшынакай бүтүрүп кетиши. Жакында сынактар башталат. Ооба. Баштарын китептерин көтөрбөсүн. Башка нерсенин кереги жок. Ушундайбы агай? Ушулбу түшүнүгүңүз? Караңыз, Кенан мырзам, туура эмес түшүнүп жатасыз. Мен бир эле сабак дегеним жок. Ошондуктан театрды, баскетболду, сабактан тышкары баарын токтоттум. Анан чечимди кабыл алдым. Булардын адаттары белгилүү. Экөөнү тең бир убакта алып кете алышпайт. Сиз менин окуучуларымды төмөн көрүп жатасыз, билип жатасызбы? Караңыз, Кенан мырзам, өзүңүз менен айтып жатасыз. Менин окуучуларымды деп өзүңүз бөлүнүп жатасыз. Бул мектептеги баардык бала менин окуучуларым. Бирок менен бирге келген окуучулар дагы таланттуу жана акылдуу. Буга мен кепил боло алам. Мынчалык өзүңүзгө ишенбеңиз, Кенан мырзам. Кийин өкүнүп кала тургандай сөз айтпаңыз. Бул иштин себебин мен аябай жакшы билем. Эмне деген турасыз, мырзам? Ачык айтыңыз. Ошондойбу? Ошончолук кызыгып жатсаңыз айтайын. Менимче Бахадырдын айынан ушундай кылып жатасыз. Бул эмне дегениңиз, Кенан мырзам? Бахадырга колуңузду узарта албаганыңыз үчүн, ага атаңмын дей албаганыңыз үчүн жиниңизди башка балдардан чыгарып жатасыз. Иштин оңоюна качырып жатасыз.
чын эле ушундай бекен. Досуң, Бахадыр мүдүрдүн уулу бекен. Кудай. Вай. Достор, уккан кулактарыма ишенбей турам. Кандайча? Бахадыр мүдүрдүн. Бул кандайча деги? Ушул убакка чейин билген жокпузбу? Муну Байрас билет болду экен. Сүйлөбө. Акыл. Кантип ушул жакка чейин билген жоксуз? Жинingizди башкалардан чыгарбаңыз. Болду Жетаткан мырза. Чектен ашып кеттиңиз. Мен жеке жашоомдогу ишимди башка жерден ажыратканды жакшы билем. Мага үйрөтпөңүз мырзам. Аны окуучуларыңызга айтыңыз. Чынтык ушундай ачуу болот агай. Кенен мырза. Эгер сөзүңүз бүтсө, эшикке чыгыңыз. Бүттү. Бирок муну эч качан унутпаңыз. Мен муну менен токтоп калбайм. Балдардын аркасында мен болом. Чечилди окшойт. Бардык нерсе эми белгилүү болду. Туура айтасың досум. Биз дагы бул Бахадыр деген кайдан чыкты деп коебуз? Кызык, муну Бахадыр бизге качан айтмак эле? Эмне деп айтмак эле? Айтса баары бузулат. Кызыгы калбай калат. Эмне деп атасыңар? Мени айтып атасыңарбы? Жашырба досум. Биз баарын билип турабыз. Сен кимден жашырып атасың? Пандоранын капкагы ачылды, Бахадыр. Эмне деп атасың сен? Айта турганыбыз, сенин айыңан мүдүрдөн алыстап калдык. Досум, сен мүдүрдүн уулу болсоң, биздин күнөөбүз эмне? Мүдүрдүн уулу Бахадыр. Биз болсо өгөй балдар. Ооба. Derindeyim, çok derindeyim. Көркөм тасма коомдук теле радио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Котормонун редактору Айгүл Жумагулова, үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Кыял Аданова, Руслан Орозакунов, Нурдөөлөт Копоев, Айзада Абдыкалыкова, Нурлан Абдрахманов, Дынара Абдразаева, Жолдошбек Жанжигит уулу, Айнаш Ашырова, Илим Калмуратов, Шаршыбек Шейшенов, Азамат Маданбеков, Искендер Кубанычбек уулу, Атамбек Шамуратов, Адилет Солдатбек уулу, Алмаз Шаадаев, Салтанат Жумакадыр кызы, Аруке Калыбекова, Жазгүл Имакова, Динара Авазова, Адыл Болорбек уулу, Амантур Абдусалам уулу, Аманбек Мамбетакунов, Бактыгүл Асанова, Эльмира Тагаева жана башкалар катышты. Үн коштоо режиссеру Айнаш Ашырова. Үн иретин топтогон